Албетте эми бул суроо эки тараптуу экен. Жанагындай хайыз учурунда аялга жакындан кошулган болбойт. Бул туура эмес, бул күнөө иш. Аллах субхана тағала Куранда ачык эле айткан Бакара сүрөсүндө айыз учурунда аялдарга жолоо болот деген. Мындайча айтканда, түзмө-түз жанагындай мамиле кылбаш керек. Анан албетте мындай баягы түзмө-түз мамиледен башка нерселерди кылып, жанында жатып, андан башкасын кылса болот, бирок жанагындай жыныстык катнашты түзмө-түз кылган болбойт. Анан эми негизгиси жанагы боюнда бар учурунда же болбосо баягы ооруп аткан, кыйналып аткан учурунда эми муну аял эркек сүйлөшүү, түшүнүшүү жолу менен гана бүтүрүш керек да, бул маселеничи. Ошону чечиш керек. Аял айтып, мен азыр ооруп атам, ден соолугум жакшы болбой атат, ушул жерден түшүнүңүз деп айткан болсо, албетте иншалла күйөөсү эле түшүнсө. Анан эгер аял киши такыр эле ооруп, алы жок болгон болсо, күйөөсүнүн талабын аткарганга. Анан ошонун аркасынан баягы макул болбогон болсо, иншалла ал аялдын өзүрү бар. Анткени ал жөн себеби жок, макул болгон жок да, ооруп аткан үчүн, максатты аткара албагандык үчүн баш тартып атат. Анан эң негизгиси ошол аялдын чын эле ошондой оорусу болуш керек да. Анан ошого карабай күйөөсү мажбурлаган болсо, тиги баш тартканга акысы бар. Анан кошулууда деген сөзсүз түрдө эле жана жалпы кошулуп, түзмө-түз кошулуу деле максат кылынбайт. Жыныстык мүчөлөрүнүн байланышы жок деле кумарын кандырып, жакындырса болот. Ошондой жолго дагы барышсын. Анткени Айша небисинин хадиси бар да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айыз келген убакта ошо денесинин ылдый жагынан башка өдү жагына жакындап мамиле кылчу деген хадис бар да. Ошондуктан ушундай жол менен деле баягы мамилелерин аткарса болот. Валлаху алам.